Жүрөгүндө эр үмүт эч качан өчпөгөн, талыкпай эмгектенип өз мекенине күйгөн татыктуу кыргызымдын эр азамат балдары желегин көтөрүп чыкты көкүрөктө калканы, атылган оттой чыккан эч качан кайтпаган, эр уруш эр таймашта эч качан жыгылбаган. Данияр Жаныбек тилеп чыкты кыргыздан, башында ак калпагы биримдикке чакырган. Жаш күч, 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 жаш күч. Кыргыз желегини желбиретти дайыма, акшум кардай асманда бийик жүргүн алдыда. Başыңды бийик көтөр кыргыз эли жанында, намысыңды алдырба ажалга да тик кара. Жуну сулуу алдыга жеңиш сенин колуңда, артыңдан расылчыга тоттой болуп батыла. Игилик коштоп жүрсүн машыгы беш талыкпа, Кудайым өзүң колдо, эр уруш эр таймашта. Жаш күч, 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 жаш күч. Я Тилек Машрaf, представляю бойцовский клуб Жаш күч. Москвага 2007 келип, ошо келип магазинге келип иштеп жүрүп 2014 баштадым профессионально. Айылда кичине күрөшчүмүн. Айылда досторум менен кичине күрөшүү ойнойт. Өзүм мындай машыккан эмесмин да. Ассаламу алейкум всем братьям на ринге, всем кто на матах и партнерам по спаррингу. Ну в общем, короче, Өзү келип калдым, мен деле неожиданно өзүм деле билген жокмун. Кирип келип калды. Урсам тийип калды. все больше мощи, делай все, что ты захочешь. Вот тебе восьмиугольчик, только здесь мы ставим точки, хоть боксер или ты борщик. Ютубтардан бойлорду көрүп жүрүп эле ошо кызыгып, ошо 2014 мен да тренировка кылып көрөйүнчү, самозащита өзүмө деп келип кылып, ошо 2014 баштадым. Күндүзү такси кылчумун. Таксиден кийин келип тренировка кылып 1,5 ай тренировка кылып, биринчи чемпионат Россияда мушташкам 98 килограммда. Ал жерден биринчи орун алгам. Кийинкиси боевой самбода мушташсам, профессиональный Ринат Садыкова деген. Профессиональный боевой самбода мушташсам, ал жерден дагы бир Дагестан менен мушташып, биринчи профессиональный боевой самбодан 86 килограммда биринчи месени алгам. UFC'ге аракет кылып атабыз. Ошол жерге дагы биздин Кыргызстандан именно кыргызды биринчи чыгарайлы деп аракеттебиз, буюрса. Учурда Жаш күч клубу АКШдагы спорттук уюм менен келишим түзүп, Тилек Машраповдун Америкада эл аралык деңгээлде турнирлерге катышуусуна шарт түзүүдө. Бул Москвада өздөрү көтөрмөлөп жүргөн кыргызстандык спортчулардын чоң кыялга карай таштаган дагы бир салмактуу кадамы. Өсүп келе жаткандар